Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр. Акыркы учурда негизи эле бөйрөк оорусунун түрлөрү көп. Анан формалары да көп. Бирок акыркы учурда ошо силер белгилегендей жаштарда көп болуп атат. Анын себеби бизде биринчиси миграция. Биздин жаштардын баары бизде Кыргызстанда жумуш жок болгондугуна же ошо жумуштун айлыгына ыраазы болбогондор көбүнчө башка жактарга, Россияга, зарубежге кетип калып атышат да. Биринчиден бул жерде биздин климат жылуу, кышы жеңил, биздин бөйрөк ооруларына жакшы таасир бере турган климат да. Күн көбүрөөк тиет, күн жылуу болот. Ал эми мына көбүнчө Россияга кеткенде Россиянын климаты влажный, анан жамгыр аябай жаап турат, жазы жайы аз. Бул деген бөйрөккө тескери таасирин берет. Өзгөчө бөйрөгү мурун ооруп жүрүп же болбосо латентный формалар, баягы көмөскөдө билинбеген оорулар ошондон козголо башташы мүмкүн. Бир эле климат эмес, убакыт тамак жебишпейт, условиялар, жашоо условиялары начар. Анан эң негизгиси көбүнчө барып баягы эми стройкаларда иштешет да кышы жайы. Ошол факторлордун баары влиять этип атат. Экинчиси мына бизде акыркы учурларда ушу Россиядан даже диализ алып келдик деп 2-3 больной бизде жатты. Экөө спортсмен, экөө таксист экен. Пример кылып айтайын дегеним. Алар ошо таксовать эткенде, видимо, түнкүсүн көбүрөөк төлөйбү, уктап калбайын деп жана энергетический напитокторду көп ичишет экен да. Ошо энергетический напитоктор и бөйрөккө да, и боорго да, ашказанга дагы аябай тескери таасирин көп тийгизет да. Анан бул биз буга чейин айтчу элек, баягы спрайт, кола, ошого окшогон напитокторду ичпегиле, газированныйларды, цитрусовыйларды жебегиле. Особенно ушул напитоктор дагы влиять этет деп жүрсөк, азыр молодежь даже ошондой энергетический напитокторду көбүрөөк ичип атат. Ошондой учурлар көп кездешип атат. Баягыны өтө эле көп ичкенде тескери таасир берип, боорулору, бөйрөктөрү 2 жаш бала келди. Таксовать эткен, ошентип бөйрөгү иштебей, уже диализ алышып аппаратка. Бирок баягы острый повреждение почек деп коет, аны убагында даралап, убагында диализге алса, бөйрөк кайра иштеп кетет да. Ал эми иштеп өзүнүн ишин аткарып, андан ары выздоровление болуп кетиши мүмкүн көп учурда. Ал эми баягы өнөкөт оору болуп, анан бөйрөктүн размери кичирейип, өзүнүн ишин аткара албай, фильтр иштебей, анан уже диализге барып калса, анда өмүр бою диализ менен бир жумада 3 жолу барып жашашка туура келет. Анан дагы бизде 2 спортсмен балдар, ошо Россияда жүргөн балдар келди. Бирөөсү бой без правил деп коет экен го. Ошолор дагы мындай кандай десем, какие-то питательные капельницаларды алышат экен. Тоже энергетиканы күчөтө турган капельницаларды алдык дейт, бирок названиясын айтпайт экен да, хотя это уже не должно быть, этого запрещен. Ошол балада келип тоже диализ алып, Москвадан диализ алыптыр 3 жолу. Бизге келгенде уже анализдери лучше болуп, кыскасы 2 бала тең, берки спортсмен да, таксист дагы бөйрөгү выздоровление менен кетти. Андан кийин мына бир жолу мага келип кетишти, анализдери жакшы чыкты. Эми муну мындай айтканда бир Кудай сактады десек болот да. Ал эми ошол хронический өтүп, өнөкөт болуп калышы да мүмкүн. Ошондой убакыттар көп болуп атат. Ошон үчүн жаштарда көп болуп атат. Бөйрөк эмне себептен кургап калат? Эми мындай да, бөйрөк оорусу негизи острый, эми гломерулонефрит, пиелонефрит, туаса бөйрөк оорулары бар, туаса бир бөйрөгү кичине төрөлүшү мүмкүн, туаса такага окшогон бөйрөк төрөлүшү мүмкүн бөйрөг менен, же болбосо удвоенный почка деп коет, киста менен, поликистоз менен төрөлүшү мүмкүн, синдром Альпорта деген бар, кыскасы туасалар. Бөйрөктүн оорусунун түрлөрү көп. Бирок ошонун ичинен
но гломерулонефрит формалары да көп, и морфологический, и клинический. Ошолор бөйрөк ооруганда эки бөйрөккө бирдей сук тиет да. Ал эми пиелонефрит деген бар. Хронический острый пиелонефриттер биринчи острый болуп анан хроническийге өтөт, өнөкөт. Анда бир бөйрөк оорушу мүмкүн. Эгерде ошо бир бөйрөк ооруп көп жыл пиелонефрит болуп жүрүп анан кийин бөйрөктүн размери куурап бир жак бөйрөгү жакшы иштебей калса, экинчи бөйрөк өзүнүн ишин аткара берет. Туаса даже жалгыз бөйрөк менен төрөлгөндөр бар. Алар дагы уже төрөлгөндө эле ошого организм приспособление болуп төрөлөт да. Бөйрөк эки бөйрөктүн ишин аткара берет. Ал эми гломерулонефритти эң кандай десем биздин бейтаптарга жагымсыз жагы эки бөйрөккө бирдей сук тиет дагы, эки бөйрөк бирдей размери кичирейип, фильтрлери бирдей иштебей, ошондо жанагы диализге барып калат. Ар бир бөйрөктө миллиондогон нефрондор бар. Ал нефрондордун бөйрөктүн функциясы аябай көп. Ошо ичинде нефрондор размерлери кичирейип, бөйрөктүн размерлери кичирейип куурай баштаганда анан кийин диализге барышка туура келет. Анын эмне үчүн деп суроо бердиңер, бул көп жыл, аяк биягы 10 жылдын тегерегинде уже бөйрөктүн размери куурай баштайт да, размери кичирее баштайт. Бирок ошо бөйрөктү убагында диагноз коюлуп, убагында дарыланып, убагында келип турса, ошо диализге бара турган убакытты биз бир топко созобуз да. Эгерде дарыларын туура ичсе, ал бөйрөк сразу эле куурап кетпейт. Азыр жаштар көбүнчө фастфуд, острый крылышкалерди жеп атпайбы? Ошолор таасир этеби бөйрөк оорусуна? Таасир этет. Эгерде бөйрөк оорусу уже болгон болсо. Негизи бөйрөк оорусунун эң коварный формалары латентный деп коет. Бул өзгөчө белгилери жок. Латентный формасы коварствосы в том, что только мочадан белок чыгат, аны биз көзүбүз менен көрбөйбүз. Эч жери оорубайт, абсолютно шишибейт, кан аралаш тийбейт. Формалары көп да. Шишип кете турган формасы болгондо бетинен бутуна чейин туюк шишигенде айласыз келет. Мачасы кан аралаш чыгып калса, баягы мача кызарып чыгып атат деп айласыз келет. Давлениясы көтөрүлгөн формалар бар. Анда дагы кардиологдорго барып, эффект жакшы болбосо анан сөзсүз нефрологко көрүн деп анда да келет. Ал эми ушул латентный формасы только белок чыгат, билинбейт. Көп жылдар бою көмөскөдө жүрүп, анан качан бөйрөктүн размери кичирейип калганда анан баягы белгилери пайда болгондо анан айласыз келишет да. Ошол учурда эгерде бөйрөк өзүнүн ишин аткара албай, фильтр иштебей калса, анда ошо диализный аппаратка биз жөнөтөбүз. Ал аппаратка түшкөндөн кийин бөйрөк ордуна келип размери чоңоюп кетпейт. Бир жумада 3 жолу ошо бөйрөк тазалай албай аткан фильтрди ошол аппарат канды тазалап турат. Бир жумада 3 жолу барып, азыр совершенно бесплатно государство төлөйт. Өмүр бою ошентип 15 жылга чейин диализ алып жашап жүргөндөр бар. Гемодиализдин дагы өзүнүн осложнениялары бар. Аны врачтар, диализ жүргүзүп аткан диализный врачтар өздөрү карап турат. Биз нефрологдор барып бир айда бир жолу контролдоп, дарыларын коррекция кылып көрүп турабыз. Анан 15 жылга чейин, мен билгенден 15-16 жылга чейин алып аткандар бар. Ал дагы көп нерседен зависит этет. Опять бейтаптардан зависит этет да. Диетасын кармаш керек, дарыларын туура ичиш керек. Ошолорду туура аткарбаса, анда бат эле осложнение. Бат эмес, эми 6-7-10 жылдын арак берагында осложнение болуп кеткендер бар. Анан диализ алып бөйрөгүнүн фильтрге ордуна келбейт. Баягы креатиндерди түшүрүп, ден соолугун кичине дурустап алып, анан пересадкага барып келип атышат. Азыр пересадка дагы түндүккө караганда бизде Ошский, Южный региондо көп экен. Расписаниясын жазып койгонбуз. Ошо расписаниясы туура келгенде дарыларын алып кетип ичип атышат. Бирок ошо пересадка кылып келгендер дагы беседа жүргүзүп түшүндүрсөк деле дарыларын кээде убакыт ичпей, анан диетаны строго кармаш керек, чтоб почка отторгаться этип кетпеш үчүнчү. Ал өзүнүн бир тууганы ошо тууганын пересадкасын почканы подшивать этет да, 3-почка кылып. Ошолор да кээде соблюдать этпей,
отторжение болуп кайрадан диализге өтүп калгандар да бар. Ошон үчүн мен азыр убакыттан пайдаланып айтып кетким келет. Ошо пересадка болуп канча да көп акчаларды доллар менен төлөп, Турцияга, Индияга чейин барып келишип, анан диетаны кармабай, кээде дарыны убакыт ичпей, анан кайра диализге түшүп, ушинтип кыйналгандар бар. Бирок азыр вот биздин Минздравдын министерствонун жардамы менен мына өзүбүздө дагы пересадка жасала баштайт. Ага чейин өзүбүзгө чакырып Россиядан, Турциядан келип жасап кетип атышкан, эми өзүбүздө жасала баштады. Эми боюнда бар аялдарда негизи гломерулонефрит оорусу эркектерге караганда, аялдарга караганда эркектерде көбүрөөк, один к одному деп коет. Аялдарда хронический пиелонефрит көбүрөөк кездешет. Ошо хронический пиелонефрит бар бейтаптар ага чейин лечение алып, ошо кош бойлуу болгонго чейин өзүн жакшыраак текшерип, нефрологко келип, тактап, дарыланып, анан кийин планирование кылыш керек да, мындай балалуу болгонго. Анан биздин жарандарда көбүнчө баягы эми планировать этпей эле, ден соолугун текшербей эле беременный болуп кээде учетко турбай деле анан качан кыйналганда келишет да. Же болбосо Москвада иштеп жүрүшүп, анан кийин жакындаганда төрөйүн дегенде келишет. Ошол учурларда бөйрөк оорулары көбөйөт. Эгерде мурун пиелонефрити болгон болсо, ошону наблюдация этип, дары-пары ичип астын албаса, обострение болгон кезде келсе, тем более если давление көтөрүлүп кетсе, анда биз прерыванияга эртеңге чейин барабыз да. Ошону мен айткым келет, биздин жарандар ошо кош бойлуу болоорду пландардын астында толук бир эле бөйрөк эмес, канынын аздыгын, боорун, вирустарга бүт өзү текшерүүдөн өтүш керек. Текшерилип туруп, анан кийин эгерде оорусу болсо, пиелонефрит менен биз андай запрет бербейбиз. Мына гломерулонефрит менен ооруп давлениясы болсо, анда биз категорически противопоказано деп жазып берсек деле болбой, беременный болуп төрөөргө жакын келип, анан кыйналып төрөй албай, же болбосо 7 айга жетпей алдырып койгон учурлар көп. Эптеп Кудай сактаса төрөп алам деген ой менен ушундай отношение кылышат да. Ошон үчүн биздин балалуу болгусу келген биздин айымдардагы бардыгын как положено текшертип, өзүн карап, анан пландаш керек да. Ошондо ушундай осложнениялар болбойт. Эне баланын өлүмүнө кооптуу жатат да турабы? Негизи мындай да, вообще негизи кош бойлуу кезинде өзү гормональный сдвиг болот да организмде. Анан ал жерде мындай бир эле эненин каны эмес, тиги атасыныкы дагы бар да, гормональный конфликттер болот. Во время беременности баягы көмөскөдө билинбеген оорулар козголот. Анан болбосо бөйрөгү таза эле болуп жүрүп, давлениясы жок болуп жүрүп эле ошо беременность кезинде, мисалы гестационный гипертензия деп коебуз, беременность өзү ошого алып келиши мүмкүн. Гестационный пиелонефрит деп коебуз, ошо кош бойлуулук өзү алып келиши мүмкүн. Себеби гормональный сдвигтер бар да. Ошонун баарын эсепке алып, кээ бир кош бойлуулар жок, текшерилип жакшына эле болуп эле, анан кийин гормональный сдвиг, разные конфликты болуп, ошондой гестационныйлар пайда болуп калышы мүмкүн. А эгерде өтө эле начар болбосо, бөйрөк өзүнүн ишин аткарып аткан болсо, мындай дарылап, наблюдать этип төрөтүп алсак болот. Ал эми мындай тяжелыйраак гломерулонефрит, анан өтө давление бийик болуп, давление эми баягы 3 триместр, первый триместрде өтө 5 айга чейин өтө этият болуш керек да, желательно дарыларды бербей, ар бир дары таблетканын өзүнүн тескери таасири бар чынында. Ошолорду эсепке алганда баарын карап, анан 5 айдан нары, эгерде 20-22 неделден нары ушунчалык эле өзгөрүш болсо, анда анча-мынча дармектерди берип дарыласак болот. Ошон үчүн балага да таасир бербеш керек да. Ошончо кыйналып көтөргөндөн кийин бала да здоровый төрөлүш керек. Чакыңызбы? Уктабайт эле, уктап калдым. Бөйрөгүм ооругандан мен келин болгондон бери
Şu çocuğu vururdum. Oşundan beri jetini türedim. Urubay tilem. Ondan keyin davlene oldum. Davleden keyin sakır oldum. Şundan beri vurup geletem ben. Böyrek menen, sakır menen, davlene menen alışıp. Şu. Bir ortak Sakırım kötörülse davlenem düşüp, davlenem kötörülse sakırım düşüp şundayım. Diyeta karmaysızbı? Diyete karmayın desem aşkazanım karmabayım, aralaş ileşem. Diyete aşkazanım bolboydu. Suğa katış elmeyim, aralaş ileşem. Köptele diyete saktağayım hemen. Düşüntüp geletem. Jetimiz şükür çıktım. Eğilgence жылқымын. Құдаға шүкір. Быйыл эле ошондой чарчап калдым. Эмесе жүгүрүп кызмат кылат элем ошончо оорум болсо деле. Азыр ден соолугуңуз кандай? Азыр быйыл сәл начарлап калды. Алым куруп, чарчап, алыс жөө баса албайм. Бөйрөгүңүз ооруганда кандай болуп ооруйт? Бөйрөгүм ушагым муздап турат эле да. Муздап. Анан постоянно таң жүрөт элем. Эми ондун оорусу билинбей эле калды. Анан бир эмес эки бөйрөг. Операция кылып алып коелу, бир бөйрөгүңүз иштебейт экен деди. Ушул жерде жаттым эле. Урологияда. Анан мен сакыр менен операция кылдырбайын деп кылдырбай койгомун. Ошо боюнча эле жүрөм, ошо лечение эле. Коңшубуз өпкөсү ооруп, дак түшкөн экен алды эле менен тең эле. Бир жылда эле өлүп кетти. Ошо өпкөсүн операция кылып сүйүндө эле курган. Жакшына болуп калдым, өпкөм бер деп. Бир жылга жетпей өлүп калды. Бычак тийсе болбойт деп ошенткенден ошол кулагыман эч чыкпай койду да. Шу мен оорум ошо. Жылына канча жолу лечение алып турасыз? Кече эле частныйга жаттым. Ушу 2 жолу, 3 жолу деле жата бердим. Жаным ооруганда эле жата бердим. Бир ооруканага жатканыңызга канча келет? 15 000 немеге жаттым частныйга. 20 000 нагы Андростун жанында бир сиңдим бар, ого жаттым. Ушу 6 айга жетпейм да 3 ай 4 айда жата бердим. Көтөрүлгөндө 220-230га чыгып кетти. Былтыр декабрда. Ысыбай үшүй берем да. Мына 2 далим мен. Ушул үшүү эле жазда деле жемпир кийип, мына жерде гана жемпирим алып келип алсам бүгүн урушушту. Кийип алам кам жерде жемпирди, ысык жүрсө мен. Тердеп анан кайра муздаганда ооруйт да, ошон үчүн тердебей турганда кийиниш керек. Тем более сахарный диабет өзү потливость болот да. Анан быйыл ушу саарам жакшы чыкпай калып атты. Бир суткада бир сием. Анан эми Кудайга шүгүр жакшы. Мен тез сийип калдым. Курчапта жатканда ошо путум ишип неме кылды эле, тригеримди күндүзү берип атты эле. Ишип аткандан иши кайтты. Азыр ончо ишип эдем. Бир күнү бир ишип барып, кайра жазылды путум. Налар курушуп эле путум таги жерге кетет да. Билбей калат өзүм жүрөгүм сыгылат ошо. Жакшы карагыла, диета сактагыла. Өзүң карабасаң, ким билет, кыйын экен да. Мен жашымда билбей, өзүмдү карабай, чамынып иштеп, тамеки кылчу элек, пицца фабрикада иштейт элек. Эчтекени сезбей, онун да талаага бирөөнүн талаасын иштейт элем, ушинтип касал ашырып эми. Жаным кайганда ошону өлөй деп өзүмө кайым. Ушинтип чамынбай эле койбоймунбу деп. Өзүм аябаптырмын деп. Аябаптырмын деп. Чалым арамзараак эле ол кылбай койсо, ол уктап калса, ол уктагачаң бардык ишти бүтүрүп койду. Туруп алып, кысталак, турсаң болбой эле дейт. Мен ого чыдабайм, ошентип жазса деп. Ушундай кылат элем кыз. Эмгекчил экендигиңиз да. Эмгекчил адам өзү чыдабайт экен, кылгын келип турат экен. Эми толук эле жатам. Эчтеке кылбайм азыр. Азыр жата тургандыгыңызда балдарыңыздын сыйын көрүп. Кудайым. Балам өзүм окшо ооруйт. Диализге түшүп калды. Ошондон коркуп балама деп келип мени жаткырды да. Эжесине жалынып жаткырың, апамы жаткырың деп. Рахмат эми ушуларга ошентип элди дарылап, элдин немесин милдетин аткарып атат. Рахмат, ушу ден соолук берсин ушуларга. Оорубасын эч ким тегиле. Карыса деле, жаш деле Кудайым. Дәрмектерин балдарым тез алып беришет бул топтоп. Мен өзүм пенсиям жетпей калат дәрме.
көп дәрі да. Сақаға, давлена, бөйрек, кетатыр деген ішем 2 мал. Ол өзі bir kasetası 700 800'den болады екен. Biz ала алмасақ бірден аламын. Полный ала албай қалсам. Эми мен жарандарга ушу убакыттан пайдаланып айтып кетким келет. Жана кайсы причиналар алып келерин айттым. Мен ушу жарандарга айтып кетким келет. Ар бир биздин жаран өзүнүн ден соолугун 1 жылда 1 жолу УЗИден өтүп, бир эле бөйрөк эмес, и боор, и бөйрөк, и өт, бүт органдарын текшериле турган органдарды текшерип, өпкөсүн рентгенден өткөзүп, анализдерди тапшырып туруш керек да. Себеби жана айтып кеттим го, латентный форма деп баягы өзгөчө только белок чыгат, көзгө эч нерсе көрүнбөйт. Ошол латентный формаларда эч кандай белги жок да. Мисалы, хронический оорулар болсо бөйрөктө жана көзүн асты эрте менен шишип, анан кийин түнкүсүн туалетке кайра чыгып, өзү здоровый адамдар түнкүсүн туалетке чыкпаш керек. Түндө 2-3 жолу ойгонуп чыгып, ушундай ситуацияларда мен эмне болуп атам деп барып эле УЗИге түшүп, кан менен эле мачаны тапшырып койсо, баягы көмөскөдө жүргөн оорулар билинип калат да. Ошон үчүн ар бир жаран өзүнүн ден соолугун караш керек. Мына мен ушуну айткым келет. Советтер Союз учурунда бизде ХБК иштейт эле, насосный завод, хлеб завод бүт баары иштейт эле. Профосмотрдан өтөт эле да. Профосмотрдан өткөндө анализдерди тапшырып, УЗИ, рентгенден өткөндө баягы билинбей жүргөн оорулардын баары табылып, ошо бейтаптарды биз дарылайт элек. Азыр эми ушулар завод, фабрика эмелер иштебей эле баары частный болуп калды. Ошон үчүн ар бир жаран өзүнүн ден соолугун өзү ойлош керек да. Ойлоп, 1 жылда 1 жолу текшерилип, мачасын тапшырып, канды тапшырып, УЗИден өтүп, ЭКГ деле жасап, өзүнүн ден соолугун өзү караш керек.